Assalomu alaykum, hurmatli zamanbop muallimlar. Barыңыздар dayarsыздарбы bugungi video sabaqlarida öyrенүүгө? Dayar bolsoңуздар, başlayбыз. Biz bugun Kahoot onlayn platformasында kantип onlayn testleribizди окуучуларга таратууну öyrенip alabыз. Biz birinci video sabakta kantип регистрациянын өтүүнү öyrөндүк. Экинчи video sabakta kantип onlayn тест түзүүнү öyrөндүк. Ал эми бүгүнкү үчүнчү video sabagыбыз. Ошол түзгөн онлайн тесттерибизди өзүбүздүн окуучуларга, студенттерге, кааласаңыз ата-энелерге, өзүңүздүн балдарыңызга кантип таратып, алардын билимин бир заматта текшерип алууну үйрөнүп алабыз. Даяр болсоңуздар, баштадык. Эмне кылабыз? Албетте, телефонубуз же болбосо бизге эми бул онлайн тестти таратууда албетте компьютер керек болот. Ноутбук жана сиз аны ачык сабак учурунда колдонууну кааласаңыз, албетте сиздин ноутбугуңуз проекторго улануусу зарыл. Ошондо гана сиз проектор аркылуу онлайн тесттериңизди көрсөтө аласыз. Проекторго ноутбугуңуз уланат, онлайн тесттин суроосу гана проектордо экранда чыгат, ал эми варианттары дагы чыгат. Окуучуларда болсо телефондорунда же компьютерлеринде окуучуларда варианттар түстөрдө чыгат, алар ошолорду белгилей алышат. Албетте интернетти текшерип көрөбүз, интернетке улайбыз. Интернетибиз жакшы деп атат, ноутбуктуку, телефонду дагы текшерип көрөбүз. Албетте Google Chrome'га киресиз. Өзүңүздүн браузериңизге Google Chrome'га кирип, мына сиз түзгөн сайтыңыз жана тесттериңиз турат. Мен алгач сиздерге орусча версияда көрсөтүп берейин. Кантип түзгөн онлайн тесттериңизди окуучуларга таратууну. Мисал үчүн, азыр бир аз гана загрузка болуп сайтыбыз ачылат. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Мына бул биздин эки түзгөн тестибиз. Бул главный страницасы биздин сайттын. Ушул түзгөн тестти окуучуларга таратуу үчүн эмне кылабыз? Албетте, ушул тестти мисал үчүн тестке бир жолу басабыз, мына мамлекеттер боюнча тест. Аз гана күтүп турабыз. Андан кийин мына бул жерде тестибиз чыгып турат, көрүшүңүз мүмкүн. Сол бурчта играть в деген бөлүм бар, кнопка мына. Сиз ошону бир жолу басасыз, мына играть в. Бир жолу басабыз. Андан кийин биздин тестибиз онлайн ачылууну баштайт. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Мен азыр сиздерге орусча версияда кантип ойноону көрсөтүп жатам. Мына эгерде ошол жерге жакшы караңыз, ар бир окуучунун өзүндө телефону болсо, ар бир окуучуда анда сиз классическийни тандайсыз. Эгерде 4 командага бөлүп койгон болсоңуз, 4 командада бирден телефондору болсо же ноутбуктары же компьютерлери болсо, командный режимди тандайсыз. Бул командада иштөөдө дагы жеке окуучулардын билимин, студенттердин билимин текшерип алууда колдонулат. Мисалы, классическийни биз азыр басабыз. Классическийде ар бир окуучуда телефону бар дегени. Ар бир окуучунун билимин оңой текшерүү дегени. Классическийни бир жолу басабыз. Эми аз гана азыр загрузка болуп, мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул ушул оюндун коду, мына 51 93 726. Көрүшүңүз мүмкүн. Көрүшүңүз мүмкүн. Эми эмне кылабыз? Ошол жерге жакшы көңүл буруңуз. Эми биз бул кодду окуучуларга беришибиз керек. Окуучулар телефондору аркылуу ушул кодду жазып, оюнга катышыш керек. Мисал үчүн мен азыр көрсөтөм. Сиз окуучуларга айтасыз: "Урматтуу окуучулар, эми сиздер телефонуңуздарды интернетке улаңыздар, интернеттин күйгүзүп,
Google Chrome'ga kiringizler deysiz. Mana o'quvchilar dagı telefon arqılı Google Chrome'ga kirişet mana. Google Chrome'ga kirgenden keyin plus belgisi misalı. Men hazır berip ko'rsatib o'taman sizlarga. Emi o'quvchilar qaysi alar dagı Kahoot deb yozishat. Yo bo'lmasa anglizchalab kahoot.it deb yozsa .it mana ko'rishingiz mumkin. Men hozir sizga cho'ngroq qilib ko'rsatib beraman. Mana o'quvchilar ushul saytda yozishadi. kahoot.it. Ko'rdingizmi? Mana o'quvchilar yozuvchi sayti kahoot.it. Shu saytda yozishadi. Kahoot.it ni yozsa birli sayt ochilib ketadi o'zi. Agarda ular misol uchun Kahoot deb o'rischalab yozsa, mana Kahoot Enter'da bosishadi, bir joy o'rischalab Kahoot yozganda. Birinchi chiqqan kahoot.it mana ko'rishingiz mumkin. Play Kahoot o'yno degan Intergame pin h. Mana kahoot.it shol yerga kirishadi mana. Ikkinchi joy. Ozgina загрузка bo'lib, sayt ochildi mana ko'rishingiz mumkin. Emi o'quvchilarning telefonida Kahoot mana game pin byte degan turadi. Bu yerga o'quvchilar mana siz taratgan kodni yozish kerak mana. Shu kodni. Game pin mana shu yerga shu sanni yozishadi. Ekrandan ko'rib byte degan knopkani bir yo'l bosishadi. Andan keyin bu yerga nickname degan yerga ular o'zining familiyasini yozishadi. Misol uchun men yozayin. Eldor. Mana. Yozgandan keyin хорошо приступай. Shuni bir yo'l astindagini bosib qo'yishadi. Mana Ты в игре. Видишь свой ник в экране mana. O'yinga qo'shildi. O'quvchi o'yinga qo'shilsa bunda yashil bo'lib qoldi. Mana TV deganda chiqadi. Mana bu yerda bir o'yinchi qo'shildi. Siz o'zingizning ekranni ko'rsangiz mana. Bir o'yinchi Eldor Daliyev. Har bir o'quvchingiz qo'shilsa, ularning familiyasi chiqadi. Igroktorning soni ko'payadi. Har biri qo'shilgandan keyin muallim начало deganni bosadi. Muallim o'zining kompyuteridan началоni bir joyi bosadi. Ko'rishingiz mumkin mana. Началоni hozir mana men bosib bir joyi ko'rayin. Muallim bosdi. Mana bu ekranda chiqadi mamlakatlar bo'yicha test. 3 so'rov. Mana birinchi so'rov ekranda ko'rinadi mana. Dunyodagi territoriyasi bo'yicha eng cho'ng mamlakat. Variantlardagi chiqdi mana. Vaqt ketyotadi muzika bilan. Alemi o'quvchida dag'i chiqqan mana telefonida chiqadi o'quvchining. Telefonida shunday bo'lib chiqadi. O'quvchi ekranga qarab qaysi mamlakat ekanligini yashil tusda misol Rossiya bo'lsa, mana variant mana yashilni bir yo'l bosib qo'yadi. Mana ko'rdingizmi? Javob to'g'ri bo'l o'quvchinikida chiqadi. Alemi ekranda bo'lsa bu variant chiqadi mana. Qancha o'quvchi to'g'ri belgilaganda bu yerda chiqib turadi. Emi muallim следующий degan knopkani bir yo'l bosadi. Mana hozircha mana Eldor Daliyev shuncha pay to'pladi. Keyingi so'rovni bosib ko'rishingiz mumkin mana. Irlandiya mamlakatining bor-bori ikkinchi so'rov. Proyektorda chiqib shunday. Alemi o'quvchilarning telefonida bo'lsa, bu variantlar chiqib turadi mana. O'quvchi shu qaysi ekanligini bilib, mana sari tusda bir yo'l bosib qo'ysa, to'g'ri ekanligi chiqadi o'quvchida. Alemi muallimda ekranda bu chiqib turadi. Upaylar ko'rinib turadi. Следующий, uchinchi test oxirgi. Tirana qaysi mamlakatdan bor-bori. Bu cho'ng proyektorda ekranda chiqib turadi. O'quvchida bo'lsa, tag'i bir yo'l qaytaman, bu 4 belgi tus chiqadi. O'quvchi to'g'ri variantni ko'rib olib, qaysi to'g'ri ekanligini. Shuni bir yo'l bosadi. Mana. Emi muallimda so'rovlar bitdi. Следующийdaga bir yo'l bosadi. Hozir mana natija chiqdi, ko'rdingizmi? Cho'ng proyektorda
окуучунун натыйжасы. 3 суроодан 3 тең туура 2293 упай алтын медаль берилди. Сиздин окуучуларыңыз дагы ушундай натыйжалар чыгып турат. Көрдүңүзбү? Мына. Бардыгы так маалыматтар менен чыгып турат. Андан кийин эгерде сиз результатты сохранить этип койсоңуз болот, мына. Отчётту дагы көрсөңүз болот, мына. Посмотреть отчет. Мына. Эгерде сизде канча окуучу бул тесттен өткөн болсо, мына көрдүңүзбү? Бизде азыр бир эле окуучу өткөндүгү үчүн мына бир эле адамдын упайын көрсөтөт. Сиз муну скачать этип алсаңыз да болот, мына натыйжаны. Excel версиясы сиздин ноутбугуңуздун загрузка бөлүмүнө түшөт. Бул натыйжаны чыгарып, абдан баалоодо сонун жардамын тийгизет сизге. Көрүшүңүз мүмкүн. Бул натыйжаны чыгаруу, натыйжаны көрүп болуп эсептелинет. Көрүшүңүз мүмкүн. Урматтуу мугалимдер, бүгүн биз сиздерге мына бул окуучунукудан чыгып турат. Канчанчы орунду топтогону мына благодарность. Бул окуучунун телефонунан чыгат. 1-чи орун. Биз бүгүн сиздер менен түзгөн онлайн тесттерибизди кантип окуучуларга таратууну үйрөндүк. Ушул видео сабакты көрүп, жакшы үйрөнүп, андан кийин аткарып көрүүңүздү суранабыз. Бул видео сабак дагы абдан пайдалуу жана абдан кызыктуу болуп эсептелинет. Албетте үйрөнүп, аткарып көрүңүз. Кийинки сабакта биз англисче версиясында кантип онлайн тесттерди окуучуларга таратууну үйрөнө алабыз. Барыңыздарга ийгиликтерди каалоо менен Элдор Далиев. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр.